Күйлөгөндө эркеги ургачысы кайсынысы мындай баш иштебей калат? Бугунун гону куу тубагы бул сентябрдын бир 10-дорунан баштап башталат. Ошондо даярданып, кыйкырып, бири-бирин изденип, баягы эркектери даярданып, баягы куутка даярданып, спортсмендердей болуп даярданып баштайт да, булар деле саска оонап, баягы майын кетирип, ошондой кылып даярданып башташат. Анан булар үнү менен кыйкырып, тынбай эле кыйкырып башташат да. Даана учуру ушу сентябрды аяктап маал болуп калат. Тамак да жебей калат, чөп да жебей калат. Жок, эми баягы булардын алектенгени эле ошо болуп калат да, эркектердиники. Издейт. Ургачыларын издеп калышат. Бизде эле экен да. Ооба да. Эркектердикиндей эле. Анан мен Орозбек Кутманалиев раматтылык менен маек алганмын да, ошодон. Анан сүйлөшүп, ошо ак кемени тартып атканда жанагы бугу күйлөп калыптыр да. Ооба. Күйлөп анан байлап коюшкан экен, өлүп калыптыр. Ошондо айтып берген да. Анан кийин башка бир дагы бир Россиядан буга алып келип тартканбыз 12.000 рубльга деп айтып берген да. Сизде да кандай кызык окуялар бар ушу бугу боюнча өзүңүз көргөн? Бугу боюнча деле мындай өтө деле кызыктуу деле окуя жок. Эми булардын кызыгы убактысы эле ушул куу тубагыда. Куу тубагында кыйкырып болгон карагайдын ичинде жашынып жаткан эркектин баары чыгат да, болгону. Анан ошо булар деле баягы ургачылары бөлүнүп кеткенде ошо булар деле бир күндө күйлөбөйт баары эле. Булар деле жана мал жаныбарлар сыяктуу өйдө ылдый күйлөгөндөр бар да. Ошол учурда баягы күйлөп турган маралды эркектердин баары тегеректеп, баягы бирок күчтүүсү бербейт да. Анан талашышат, күчтүүсү жакындаганда булар жана мисалы жылкыларда вообще жакын жолубойт. Алыстан эле качат да, себеби дегенде булар аябай агрессивный да. Бири-бирин урганда, сүзгөндө ушундай денеси ооруйт окшойт. Ошон үчүн булар күчтүү турса тетинде алыстан эле сезип эле качат да, даже үнүнөн эле сезип качат бири-бирине. Ал сүзүшкөн убактар болгондо булар жанагы мондай бирдей соперниктер болуп калганда ушундай убакта бул эркектер өлөт сүзүшүп. Көргөнсүз. Бири-бири сүзүшүп өлүп калат да, күчтүүсү калып, алсыз өлүп калат да. Ошо жанагы марал талаш. Булардыкы жана найзадай эле да, копьёдай. Марал талашышат да. Марал талашышат да. Анан эгерде бирдей соперник болуп калса, булар аябдан катуу сүзүшөт. Ошондо бири-бирин өлтүрөт да. Көргөнсүз. Буларда кандай бир бугу канча маралга неме баягы үйүр сыяктуу жүрөбү же кандай? Жок, булар 1ден, 2ден, 3ден, 4ден ушундай эле жүрөт. Куу тубагында. Бир бугу канча марал менен жүрөт? Бир бугу куу тубагында 1ден, 2ден эле жүрөт. Жанагы жылкыдай болуп үйүр башка неме кылбайт булар, үйүр башы болбойт. Куут бүткөндөн кийин топтолуп калат. Бирок могу куут бүткөндөн кийин бугунун эркектери баягы чарчайт баары бирчи. Бир айдай убакытта чарчап, анан мындай тынч жайылып калат да. Кирип чыгып эле көп эметте мындай уже маңыроо сыяктуу болуп калат да. Жоош тартып калат. Канчадай бугу бар? Азыр ушул жак. Бизде азыр жана биз барган жерде где-то 50ге жакын десем жаңылбайм. Эркек ургачысы балдары менен. Бул бир эле кокту да. Жана Арчалуу төрү деген жер, бул жерде бугулардын эң чоң популяциясы бизде чоң ушул жерде да. Себеби дегенде бул жер тынч. Анан жашоо шарттарын алак. Эң негизи тынч жер да, тихий зона. Канча убакыт жашайт бир бугу? Ошонусун айта албайм. Болжол менен. Интернеттен өзү таап алалы. Эми бул ушул фонддо иштеп сиздер мына коомдук бирикме түзүп, коомдук уюм түзүп иштеп атыпсыңар. Ушундан кийин өзүңөрдүн турмушуңарда кандай айырма болду? Кандай бир өзгөрүү болду? Кирешеңер көбөйдүбү же мындай жаныбарларга болгон мамилеңер өзгөрдүбү? Эми өзгөрүү бул жерде жаныбарга болгон мамиле өзгөрдү да. Биздики эле эмес, мындай элдикин өзгөртүп атабыз да. Биз элдин көз карашын, жергиликтүү элдердикин жаратылышка кандай мамиле жасаш керек, жаныбарларды кандай сакташ керек. Жаныбарларды атып эле жебестен, түгөтпөстөн мындай элдерди кызыктырып, туризм менен деле алектенсе болот. Ушул жактарда жакшы да. Браконьерлер азайдыбы? Мурунку жылдарга караганда азайды жакшы эле. Элдер түшүнүп калды да. Эми дагы эле бар. Эми бул браконьерство, бул коррупция деген жана чөп чыккандай эле чыга берет да. Муну улам көзөмөлдөп, улам эскертип, улам тартипке салып турбаса жана коррупция деле өсүп атпай, токтобой эле. Бул деле ошо сыяктуу. Чөп чыккандай эле чыга берет эгер көзөмөл жок болсо. Чет өлкөлүктөр келип кандай таасирде кетип атышат, жакшы элеби? Ооба,
чет өлкөлүктөр эми Кыргызстанга келип атышпайбы? Көп келет абы? Жакшы эле. Кайсы өлкөлөрдөн көп келет? Европаданбы, Америкаданбы же Кытайбы? Көбүнчө Европа. Европадан. Канча күнгө келишет? Ар кандай бир күндүгү бар, 2-3 ар кандай. Бул жерден андан ары көл жака ашып кеткен жака да барышабы же ушул жакта эле калышабы? Жок, бул жактан эми алар келгенге жараша Кыргызстандын жакшы жерлерин баарын кыдырып кеткенге аракет кылышат да. Анан Бишкектен чыгып Токмокко, Кегетиге, Буранага, бул жака, андан көлгө, Соңкөлгө. Элге кандай кайрылууңуз бар ушул жаратылыш экология боюнча? Өзүңүздүн тажрыйбага таянып. Ооба. Элге кайрылуу менен азыр эми заман башка да. Азыр кайрылуу менен баягы мурунку убакыттын баарын артка калтырып, азыр жаратылышты, азыр экология тармагы бүт эле жерде дүйнө жүзү боюнча экология кичине маселе болуп атпайбы? Анан ошо арата жан-жаныбарлар сактап, жаратылышты бузбай калыбына келтирип, жаныбарлар жүрсө бизге туризм тармагында да келген коноктор дагы климатыбызды эле эмес, жаратылышты, жаныбарларыбызды көрүп кетсе деле, мына илбирстерибиз бар Средняя Азияда, бизде дагы илбирс көргөнгө деле канча куштар болгон чет элдиктер бар. Ошо жаратылышты коргосо жакшы эле болот.